Албетте кодекс нече када керек болгон, кылган ишиңер жакшы. Кодексти биз кабыл алып беришибиз керек. Бирок талкуулаганда сунуштар, пикирлер болсо, аны кабыл алышыңар керек дейм да. Мага түшүндүрүп бериңизчи, 7-чи беренесинде сиздер Жогорку Кеңештин укуктарында белгилеп атасыңар. Суу саясатты бекитүү качандан бери Жогорку Кеңешке таанымал болуп калды бул функция? Саясат. Бул чарбалык иш эмеспи? Де бизге жагымдуу болуш үчүн парламентте жазып койдуңарбы? Бул өкмөттүн иши да. Саясатты бекитүү. Анан силер жазып атасыңар ал жерде, кийинки подпункчасы. Мыйзам кабыл алуу, ратификацияларды жана денонсацияны ал силер жазбасаңар деле биздин укугубуз бар ал. Менин пикирим ушу 7-чи беренесин такыр алып койсоңор же башкача кылсаңар болот да. Кереги жок ал, кайталоо. Мыйзамдын салмагын көбөйтөлү, бизге жакшы көрүнөбүз деп Жогорку Кеңеш суу саясатты бекитпейт. Биз суу саясаты боюнча мыйзамдарды кабыл алып, өзгөртүүлөр керек болсо киргизебиз, туурабы? Ошондон карап көрүңүз. Мага мындай жөнөкөй суроого жооп бериңизчи. Бүгүн Кыргызстандагы суу баары мамлекетке таанымал, туурабы? Бирок башкаруу бөлүнөт ал. Ирригациялык райондук баягы суу ассоциациялары жана башкалар бар. Алар суу сактагычтарды башкарат. Ал эми жана Кара Сук деген жердин астынан чыккан суулар айыл округтарга таанымал болчу, туурабы? Же андай эмеспи? Бизде жердин үстүндөгү суулар, астындагы суулардын баарын учетко алып, мамлекет колго алып атат, баарын бөлүштүрүп, анан өзүнүн жанагы тариф менен төлөтүрөбүз. Жонда билбейт экенсиздер да силер. СССР ыдырагандан кийин, суу чарба талкалангандан кийин, жердин астына чыккан суулар, скважинадан айткан жокмун, жана Бишкектин ылдый жагында суу чыгат да, кичинекей арыктар менен сызгырылыпчы. Ал айыл өкмөткө караштуу болчу. Айыл өкмөт өздөрү карайт эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин баланска ала элек, силер бере элексиңер. Эгерде кодекс кабыл алса, бардык ар бир тамчы сууду учетко алышыңар керек, биринчи кезекте. Ушуну такташыңар керек, себеби бул жерде талаш бар. Андан сиздер жазып атасыздар, суу карганга, жер айнттар суу карганга эч кандай макулдуктун кереги жок, туурабы? Разрешение макулдук алуу кереги жок. Ал эми балык өстүргөнгө керек болуп атат. Эмнеге андай айырмасы бар? Балык деле бул айыл чарба да. Эмнеге? Бизде суу, ким суу алса, баары менен келишим түзүлөт азыр. Бирөө да калбайт. Түшүнбөй атасыздар, мен башканы айттым эле. Ладно, жөнөкөй сураганда. Мына жакында кабинет министр 200 миллион сом бөлүп бериптир. Бир корпорацияга. Айтып берейин сизге. Силерге тийиштүү ирригационный фондду бекемдетүү үчүн Кыргыз агрохолдингге 200 миллион сом берилсин дейт. На поддержку развития ирригационного фонда. Билесизби ошол ишти? Агрохолдингге 200 миллион бөлүп берди жакында. На поддержку и развитие государственного ирригационного фонда. Теперь журналисттер чукулап казыптыр. Учредителем Кыргыз агрохолдинг является гражданин Убалиев Элдияр Мамаджанович. Частное лицо 200 миллион берет алыспы. Саламатсызбы, Исхак Абсаматович. Ал тескеме чыккан, ал уставной фонд. Аты жөнүңүздү айтып берсеңиз? Усманов Дастан, чечимдер даярдоо башкармалыгынан. Ал распоряжение агрохолдингге уставной капиталын көбөйтүү боюнча 200 миллион бөлүнгөн, бул ирригацияга тиешеси жок да. 5-чи процедураны Исхак Абсаматович. Эмеңизди толтуп алыңыз, пикириңизди. 5-чи процедураны. 5-чи процедураны. Эки. Иштеп калды, рахмат. Мен сиздерден суранам, бул маселе боюнча мага кагаз жүзүндө жооп бергиле. Себеби сиз туура эмес айтып атасыз. Ал жерде жазылып турат на поддержку ирригационного развития дейт. 2009-жылы ушундай болгон бир жигит 200 миллионду бөлүп берген частный компанияга. Азырга чейин жооп бере элек. Кайталанбасын бул иш.